Бүгүнкү сабагыбыз ошо фик илимине байланыштуу маселелердин бири ошол дааратка тиешелүү жосо тазалык китебинде келген мусулман баласынын дааратканага, ажатканага баруудагы адептери, ошого байланыштуу маселелер. Анткени көбүнчө эми даараталардын алдында дааратканага барабыз да. Анан ошондо кандай адептер, кандай өкүмдөр бар, ошолорду кыскача өткөнгө аракет кылабыз. Албетте адам баласы эми ар кандай жашоодо ар кандай үйдө жашайт. Кээ бирөсүнүн үйү мисалы тала жеринде болуп калат, же кээ бирөсүнүн үйү азыркы заманбап этаж үйлөр же болбосо шарты менен курулган жер үйлөр болуп калат. Кандай болсо дагы баягы ажатканага киргенде ошол адам биринчи айта турган нерсеси бисмилля деп айтат. Анан ошонун аркасынан ага кошумча Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис деген дуаны айтат. Бул сүннөт. Экөөтөн сүннөт. Бул биринчи адеби. Анан эми ушул дуаны кайсыл убакта айтылат деген бир маселе бар. Кээ бир алымдар ошо дааратканага кирип атканда кирерде айтыш керек дейт. Кээ бирөөсү ичинде деле айтыш керек деп. Ичинде айтыш керек деп айтат. Аллах алам, бул негизи дуалар ошо ичинде эле даараткананын ичинде эле айтылат. Азыркы тил менен айтканда туалеттин ичинде айтылат. Анткени пайгамбарыбыз убагында биз түшүнгөндөй тосулган бир жерге даярдалган даараткана жок болчу, талаага барып анан ошол жерде дааратушатар да айтышканда. Ошол себептен ошо ичине киргенде айтат деп кээ бир алдымдардын ою туураараак. Аллаху алам. Анан дагы буга байланыштуу бир маселени айта кетели. Азыркы убакта көптөгөн үйлөрдө жанагындай үйдүн ичине салынган дааратканалар бар эмеспи? Туалеттерчи. Эми ошол дуаны ошонун ичине кирип айтканда мында эч кандай проблема жок. Анткени ал жерде нажасат чогулбайт да, суу менен тазаланып кетип калат дароо эле. Ошондуктан жанагы сырттагы туалеттердин өкүмүн албайт. Аллах алам, ошол себептен бул маселеде баягы эч кыжалат болбой эле ошо зикирди айтып же даараталардын алдында бисмилланы айтып даарата ала берсе болот. Андан кийин баягы киргенде дуасын айттык. Эми ошо менен кошо эле экинчи адебин чыгардагысын дагы айта кетели. Чыгарда болсо гуфронака деп айтат. Же болсо Алхамдулиллахи азхаба аннил ада ва афани деген дуаны айтса болот. Экөөнүн бирөөсүн айтса болот. Гуфронака деген сөздүн далили болсо ошо Айша энебизден келген. Бул Имам Ахмад, Абу Дауд, Термизи жана башка хадис булактарында келет. Жана экинчи дуаны болсо алымдар бир ооздан кабыл алган, ижма менен кабыл алынган дуа. Навави рахималла айткандай. Андан кийинки маселе ошол дааратканага кирип атканда негизинен сол бут менен киришибиз керек. Чыгып атканда оң бут менен чыгышыбыз керек. Ошол оң жак менен баштоо же сол жак менен баштоо деген маселе бул алымдар айтып кеткен бир эрежеге байланыштуу маселе. Навави, Ибн Теймия жана башка алымдар айткандай баардык жана макарим деп коет. Мындай жакшы иштерде оң жак менен башталат. Макарих дегени жагымсыз иштерде сол жак менен башталат. Мисалы дааратканадан чыкканда же адам баласы чимкиргенде же тазаланганда, бутун жууганда же аврат жерин жууганда ошондой сол кол менен колдонобуз. Андан башка жакшы иштерде, жагымдуу иштерде оң колду колдонобуз. Буга далил Айша энебиздин хадиси бар, Бухари, Муслимде келген. Пайгамбарыбызга ошо оң жакты колдонгон жакчу эле дейт да. Фи танаулихи дейт. Ошо бут кийимин кийсе дагы, ва тараджулихи, чачын тарап карап түстөсө дагы, ва тухурихи дейт. Жана даарат алуусунда дагы, ва фи шаани кулу, жана баардык иштеринде дейт. Мында баардык иштеринде дегени ошо жагымдуу жакшы иштерди айтабыз. Мына ушундай ушул хадиске таянып ошон алымдар ушундай эреже кылышкан. Ушундай жагымдуу иштерде оң жакты колдонобуз, жагымсыз иштерде сол жакты колдонобуз деп. Мисалы жагымдуу иштерден мисалы мечитке киргенде оң бут менен киребиз, же болбосо үйгө киргенде деле оң бут менен. Ошо мечитке байланыштуу маселеде Ибн Умар деген сахабадан риваят келген. Бул Бухариде ошо таалик кесе айтылган риваятында келген. Ибн Умардан келген риваят бар. Ал ушу мечитке киргенде оң бут менен кирип, чыкканда сол бут менен чыкчу. Мына ошону билип алсак жакшы. Ошондой эле ошол биздин темага байланыштуу дааратканадан чыкканда дагы кирип атканда ба сол бут менен киребиз, дааратканадан чыгып атканда оң бут менен чыгабыз. Валлаху алам. Андан кийин ошо даараткананын ичине киргенде дагы ошо алымдар, айрыкча 4 мазхабтын алымдары айтып кеткен. Мисалы отурган убакытта адам баласы сол жагына отурганы жакшы, анткени ошо ичинде нажастардын чыгышы жеңил болот жана жакшы болот деп
айтышып кетишкен. Эми андан кийинки маселе, биз эми көбүнчө азыр үйдө жашап, ар бир үйдө өзүнчө даараткана, туалеттер бар да, анан адам баласы кээде тала түстө болуп калат. Тала түстө болгондо кандай адеп каралган, ошо тала түстө болуп калганда, ачык жерде болуп калганда, алысыраак көздөн далда, алыс жерге барып, элден жашырынып даарат ушаткан жакшы. Анткени Ал-Мугират ибн Шуба деген сахабанын ушу Бухари, Муслим деген хадисте ошентип айтат, пайгамбар сизден алыстап анан даарасын ушаткан деп. Бул ачык жерге тиешелүү. Жабык жерлерде ар бир үйүндө, ар бир кишинин үйүндө азыр неме бар да, дааратканасы, туалети бар, анан ошонун ичине кирип кетет. Ал бул маселе каралбайт. Бул маселе кайсы жерде каралат? Ошол тала түстө, ачык жерде каралат. Үйдө болсо атайын ошо туалет бар, жана ал тосулуу. Жана ошондой эле кийинки адеп, эгерде ошо тала түстө, ачык жерде болуп кала турган болсок, же болбосо сыртта, шаардын ичинде эле болуп, айылдын ичинде сыртта, бирок туалет эмес, мындай жөнөкөй жерге даарат ушатам деп калган болсо, бир кандайдыр себептер менен, ошо жердин жумшагын тандаган жакшы да, мустахаб болот. Анткени эмнеге мындай адепке алымдар үндөгөн? Айрыкча заара кылып атканда, эгерде катуураак жерди тандап алган болсо, ошо жерге түшкөн заарасы кайра чачырап, кийин булгап коюшу ыктымал да. Ошондуктан ушундан сактануу баягы мустахаб жакшы амалдардын бири. Эгерде чачырай турган жер болуп, кийин булгабаса, кийин аны кийимин жууш керек болуп калат, машакатты жаратат. Ошондуктан топуракты жумшартып алып, талаада жүргөн болсо же кумдуу жерди таап, анан ошого дааратты ушатыш керек. Аллаху алам. Андан кийинки маселе, бул дагы ошо жогорку маселеге эле тиешелүү. Тала түстө же болсо коронун ичине ким туалетке барбастан даарат ушатайм деген болсо, даарат ушатып аткан убакытта жанагындай кумурска, жаныбарлардын ийинине даарат ушатпаш керек. Же дубалдардын, же жердеги жаранкан жерге даарат ушатпаш керек да. Ал жерде балким жан жаныбарлар жашап калышы ыктымал, ошолорго зыян берип коет. Кээ бир адамдар айткандай, жарака ушундай жерлерге балким жиндер дагы жашап калат, анан аларга зыян тийип калат деп ошондой мааниде айтышкан. Бул дагы алымдардын бир оозунан кабылган даарат ушатуудагы адеби. Андан кийинки маселе, бул дагы ошо тала түскө тиешелүү болуп калат көбүнчө. Кээде мен шаардын ичинде деле ошо жашоочуларга тиешелүү маселе, ошо даарат ушатып атканда элдер өтө турган жолго же элдер көлөкөлөй турган жерге, бактарак болобу же башка болобу, ошол жерге даарат ушатпаш керек. Эми бул көбүнчө баягы тала түстө, сапарда жүргөндө болуп калышы ыктымал. Анан кээде де адамдар шаардын ичинде, айылдын ичинде жашаса деле туалеттерин туура эмес жолдун жээгине салып коюшу ыктымал. Жытып урат, же бир кандай башка себептер мененчи. Ошондой кылып адамдар көп өтө турган жерге дегенен даарат ушатпаш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу Муслимде келген Абу Хурайранын хадисинде айтат, ушул хадистин маанисинде ушул жанагы каргышка алып бара турган эки нерседен сактангыла деген. Же болсо ошо каргышка кала турган эки түрлүү адамдын ишин кылбагыла дегендей мааниде хадис айтат. Ал кандайча каргышка калат деп сурашканда, ошо адамдардын жолуна даарат ушаткандар же болсо көлөкөлөй турган жерлерине даарат ушаткандар деген да. Анткени ушундай нерселер адамдардын жолуна даарат ушатышкан болсо, же болсо көлөкөлөй турган жерге даарат ушаткан болсо, бирөө келип эс ала турган же көлөкөлөй турган же отура турган жерлерине, алар жиркенип анан каргашат да, жаман көрөт да. Мына ошентип өздөрүн адам баласы ошо адамдардын каргышына өздөрүн түртпөш керек. Анткени ушул эки себеп адамдардын ошо кылган адамдарды каргашына себепкер болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерседен тыйган. Бул өтө баягы жогорку жакшы адептердин бири. Мына ар бир мусулман өзү коомдун арасында жашагандан кийин коомду сыйлап, элди сыйлап, ушундай жалпы элге тиешелүү болгон жерлерге жеке эле баягы даарат ушатуудан башка дагы зыян бере турган мусор, таштанды, ошого окшогон нерселер таштап, же болбосо жанагындай какырынып, түкүрүнүп, ушундай нерселерден сактаныш керек. Исламдын эң тазалыгы мына ушундан билсек болот. Ислам бардык жашоонун бардык тарабынан карап, мына адамдарга дагы зыян келтире турган нерселерди эскертип, элдерди ошолордон алыс болгонго чакырып келген. Анан ушундай адептерди дагы жаш балдарга, балдарыбызга үйрөткөнүбүз жакшы. Анткени балдар бирөөбүз көчөдө көп ойношот, же болсо мектепке, садикке барып келишет. Анан ушундай адептерди билбеген балдар басып баратып эле жолго, адамдар өтө турган жерге даарат ушатып коюшу ыктымал. Анан ошондуктан кичинекей балдарды азыртадан тарбиялап, заараң келип калса, мына бул жерге, жолдун чекесине чык, эл баспаган жерге бар, элге көрүнбөй даарат ушатканга аракет кыл деп.
же болбосо чөнтөгүнө анча мынча тыйын салып берип жанагындай акылуу дааратканага кир деп үйрөтүшүбүз керек. Же болбосо үйдөн чыгып атканда дааратты ушатып ал, жолдон кыйналбагыдай бол деп эч кылып баардык аракеттерди көрүшүбүз керек да. Ошондой туура эмес адепке кабыл калбасын балдарыбыз деп. Анткени мындай нерсе өзүбүз үчүн эле, балдарыбыз үчүн дагы жана жалпы коомго, жалпы мусулман коомуна пайдалуу нерсе. Валлаху алам. Андан кийинки адептердин бири, ким ушул даарат ушатып аткан убакытта, ким ошо даарат ушаткан болсо, кыбланы карабаш керек. Карап даарат ушатпаш керек, жана артын салып дагы даарат ушатпаш керек. Бул кайсы убакта? Бул ошол жана ачык жерде. Көбүнчө тала түстө кезигет. Ачык жерде кыбланы карап даарат ушаткан болбойт, жана арканы салып да даарат ушаткан болбойт. Бул ошо Сахих Муслимде келет, Муслимдин хадисинде, жана Бухариде да келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай нерседен тыйган. Анан буга байланыштуу маселе, эгерде үйдүн ичинде туалет курулган болсо, коронун ичинде же ачык жерде эмес, тосугу бар жерде курулуп калган болсо, ошол кезде кыбланы карап даарат ушатса болобу, болбойбу деген маселе бар. Бул алдымдардын арасында талаш маселе, бирок туурасы Аллах алам. Эгерде жабык жерге болгон болсо, же туалеттин ичинде болгон болсо, азыркы биз жашап аткан жашоодогу туалеттердей болот. Же үйдүн ичинде болгон болсо, үйдүн ичинде даараткана болгон болсо, анда кыбланы карап ушатса рухсат берилет. Эмнеге дегенде, пайгамбарыбыздын бир хадис бар. Муну Ибн Умар деген сахаба риваят кылат, Муслимде келген. Ошол сахаба ошо Хафса энебиздин үйүнүн таман үйүнүн үстүнө чыкканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо кыбланы аркасына салып даарат ушатып атканын көргөн болот. Ал ошо тосук жер болот да. Бул ошол жанагы тосук жерде даарат ушатканга, кыбланы карап даарат ушатканга далил боло турган хадис. Жана ошондой эле ошол эле сахаба, ошо Абу Давудда келген бир хадисте даарат ушатарда ошо төбөсүн коюп туруп кыбла тарапка анан даарат ушаткан да. Бул дагы ачык айкын далил. Ошондуктан алымдардын эки оюнун ичинен ушул ою туурарак. Валлаху алам. Андан кийинки дагы ошо даарат ушатуудагы адеп, даарат ушатып атканда адам баласы өзүнүн авратын, аялбы эркекпи, оң кол менен кармабаш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Бухари Муслимде келген хадисте, силердин бирөөңөр дагы өзүнүн аврат жерин оң колу менен кармабасын деген. Кээ бир риваяттарда заара кылып атып деп айткан да. Бул биздин темабызга түзмө-түз, бул риваят ошо биздин темабызга түзмө-түз далил болуп берет. Деги эле жалпы жонунан даарат ушатып аткан убакыттабы же башка убакыттабы, деги эле оң кол менен аврат жерди кармаган болбойт. Макруу болот да. Ошондуктан сактанышыбыз керек. Оң колду ошо кармап, оң кол менен ошо аврат жерди кармоодон сактанышыбыз керек. Андан кийинки маселе, ошо дааратканага кирип, дааратты ушатып бошонгондон кийин, биз дааратка, намазга даярданабыз да. Же болбосо даярданбасак деле даарат алып коеюнчу деген ой келет. Же болбосо жөн эле тазаланып коюу максатында ошо жактан туалеттин ичинен заңдан бошогондон кийин, же болбосо заарадан бошогондон кийин тазаланабыз. Бул ошо истижмар, истинжа маселеси деп коет да. Ошо дааратканадан кийин бошонгондон кийин кантип тазаланабыз? Тазалануунун мындайча айтканда 3 түрү деп койсок болот. Биринчиси, азыркы замандын каражаттары менен мисал келтире берели. Мына атайын даарат кагаздары бар, ошону менен арчынып, андан кийин жууп чыксак, бул жакшыраагы. Экинчиси, ошону арчыбай туруп эле суу менен дароо эле тазалап жууса да болот, таза болгонго чейин. Үчүнчүсү, сууну колдонбостон эле ошол кагазды колдонуп тазалагонго чейин арчып койсо да болот. Муну ошо истинжа бол истижмар деп коет. Истижмар деген эмне? Алдымдардын сөзүндө истижмар деген ошол таш, азыркы замандагы каражаттар, кагаз, даарат кагаздары менен тазаланууну ошону истижмар дейт арабча. Ал истинжа болсо, көбүнчө алымдардын термининде истинжа дегенде суу менен тазаланууну айтат, истинжа деп. Көбүнчө кээ бир убакта таш менен же кагаз менен тазаланууну деле истинжа деп коет, бирок көп учурда суу менен тазаланганды истинжа деп айтат. Же суунун өзүн, же болбосо ташты же кагазды кошуп тазаланса, сууну кошуп ошо истинжа кылды деп айтат. Бул дагы ошо исламдагы келген жакшы адептердин бири. Анан ошо тазаланып аткан убакытта туалетте жана биз айтып кеттик 3 түрлүү тазаланат деп. Демек мындан биз эмнени билдик? Сөзсүз түрдө эле баягы сууну колдонуш шарт эмес да. Мына бул жерден ушундай бир маселе келип чыгат. Кээ бир адамдар жаңы намаз окуганда, түшүнбөстүктөн баягы истинжа кылганда, же болбосо истижмар кылганда сөзсүз түрдө суу керек экен деп суу колдонушат. Албетте сууну колдонуп койсо бул жакшыраагы, бирок сөзсүз түрдө сууну колдонуш шарт эмес да, баардык эле убакыт. Кайсы убакта шарт болуп калат, кээде мисалы кээ бир нажас нерселер заара кылганда же чоң
заңды чыгарганда баягы чыккан ордунан ашып кетип суу менен жууш керек болуп калган акыбалдар болот. Ошол кезде эле жуубаса калган убакытта мейли таш болобу же азыркы заманбап кагаздар болобу ошо менен коргактап тазалап койсо ошо жетиштүү болот. Бул маселени эмнеге айтып атабыз? Кээде карылар жаштары чыгып сурап калат, ошо билбестиктен айрыкча суук күнүндө же суулар муздак болуп калат, же ден соолуктары начар болуп калат, анан сөзсүз түрдө сууну колдонуш керек экен деп ден соолуктарына зыян тийгизе алат кээ бир учурда. Кээ бирөөсү сууну колдоно албай атам, кыйналып атам деп ыстын жанында таштап, намазына таштап салат да. Анткени мен жууп такай жүрө албай атам, суук тийип калды, табарсыгыма суук тийип калды, бөйрөгүмө суук тийип калды деп. Мына ушундай нерсени биз жакшы билип алышыбыз керек. Анан ошо иштинжа тазаланууда кантип тазаланабыз? Эгерде эми суу болсо белгилүү ошо таза болгуча жууп коебуз. Мейли алды жагынбы же арт жактыбы тазаланганча жууп коебуз. Канча болсо дагы. Эгерде суудан башка каражатты, кагазды колдоно турган болсок, анда кагазды 3 жолу арчуудан кем колдонбошубуз керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте келет да, Салман ил-Фарис деген сахаба риваят кылат ошо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 таштан кем болгон таш менен тазалануудан тыюу салды деген. Демек тазаланууда таш болсо 3 жолу, таш менен болобу, кагаз менен болобу 3 жолу тазаланышыбыз керек. Мейли алды жакты, арт жакты. 3төн кем болбош керек. Хадисте ошо ачык айкын эле келип атат. Анан экинчи маселеси ошо тазаланууда эгерде 3 сандан 3 тазалануудан көбүрөөк тазаланууга муктаж болуп кала турган болсок, мисалы нажастар кетпей калып, анда ошонун санын жуп сан эмес так санга жеткирген жакшы да, витр деп коет муну. Мисалы 3, 5, 7 кылыпчы. Мисалы 3 жолу арчып 4-чүн арчып көрсөк жакшы тазаланбай калса да 5 кылабыз. Дагы тазаланбаса 7 кылыпчы. Эң негизинен ошо 3төн кем арчуудан сактанышыбыз керек. Эми сөзсүз түрдө эле ошо 3 жолу кем 3төн кем болбош керектигин мааниси 3 өзүнчө кагазды алып колдонуш шарт эмес. Ошо чоңураак кагазды алып бири арчып, аны бүктөп кайра 2 арчып, эгерде 3 бүктөсө да 3 жолу арчып койсок, анан ошондон кийин таза болсо бул жетиштүү болот. Таза болбой калса да дагы анда 5ке чейин көтөрөбүз. Дагы таза болбой калса анда 7ге чейин көтөрөбүз. Эми ошол эки баягы колдонулуп аткан каражаттын сапатына жараша болот да. Кээ бирөөсү тез тазалайт, кээ бирөөсү баягы начар тазалайт дегендей. Ошого жараша 3, 5 же 7 кылып тазалай берсек болот, аллаху алам. Анан ошондой эле ошо тазаланып аткан убакытта дагы айрыкча тала түстө болуп калганда, тала түстө жүргөндө жаныбызда кагаз болсо жакшы, таш, топурактар менен тазалансак болот. Бирок талада жаткан тезек менен, малдын тезеги, кыгы, богу дегенде ушундай нерселерди колдонбошубуз керек. Жана ошондой эле сөөктү дагы колдонбошубуз керек да. Пайгамбарыбыз Бухариден келген хадисте ошо Абу Хурайра айтат: "Мага таш алып келип бер тазаланууга, бирок жанагы тезекти жана сөөктү алып келбе" деген. Башка Муслимден келген риваятта себебин айтат. Муслимде келген хадисте. Бул ошол сөөк жиндердин тамагы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтканда ошо жиндер. Аларга ошо жиндерге өзүнчө сөөк эт пайда болуп, аларга тамак болуп берет. Тезек таладагы мал-жандын жанагы боктору, тезектери алардын жаныбарлар үчүн, айванаттар үчүн аларга тамак болуп берет. Ошондуктан алардын тамагын булгап койбойлу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо тезек менен жана сөөк менен тазалануудан тыйган. Мына ушундай нерселерди эске алып сактанганыбыз жакшы. Аллаху алам. Мына бүгүнкү сабагыбыз кыскача ушундай.